Мухаммед Калый Дүйшекевич, сиз менен 2,5 жылдан бери бетме-бет иштеп атабыз. Мен ойлойм, жеке мен оюмда продуктивно иштеп атабыз. Эми сиз кабинет министри алып келипсиз. Сиз алып келгенден биз аларды колдоп беребиз. Бул бир. Эртеден бери сизди бүт ушу орчунду, көйгөйлүү маселелер менен айтып атабыз. Бир колдон келишинче киче көңүлсүздө көтөрүп жакшы нерселерди айтып коелу сизге. Биз Кыргызстан 26 жылдан бери эгемендүү жашап атабыз. Ооба. Саясатта, коомдо, экономикада чечилбеген маселелер абдан көп. Мухаммед Калый Дүйшекевич. Жолдорубуз жарылган, свет өчөт, маселе абдан көп. Бирок биздин дагы бир эң чоң жеңишибиз бар. Биздин мамлекетинчи бул демократия. Чийки болсо дагы бул эркиндик бүгүнкү күндөчү. Сиз азыр мына бийликтин 3 бутагын бирөөсүнө жетекчи болуп келатасыз. Ошо сизге эң жогорку деңгээлдеги саясатчы катарда айтып койгон, биз ошону неметип сактай билели болгон демократиянычы. Мен бүт саясатчыларды, сиз чакыргын саясатчыларды, коллегаларды, президент дагы, экс-президент да баары угуп атса керек, биз деген саясий маданиятка чакырышыбыз керек да. Бүт чечилбей аткан маселени ушул жерден парламенттен чечишибиз керек биз. Көчөдөн же митинг аркылуу эмес, ушул жерден чечишибиз керек да. Парламентте чечиш керек бүт саясий маселелерчи. Ошого чакырыңыз сиз. Мухаммед Калый Дүйшекевич да. Эң чоң байлыгыбыз демократия. Салыштырып көрөлү, региондо миңдеген километр эки жакта карайлы. Миллиондогон элдер азырчы Кыргызстанда демократия суктанып жашап атат. Биз билебиз демократиянын күчү. Демократия эгер болсо, аягында бүт баары жакшы болот. Эң жакшы багытта баратабыз, ошону сактап калайлы. Сизге ошо мен мындай сунуш катары, каалоо катары айтайын. Ошо сизге ийгилик, биз парламент сизди дайыма колдоп турабыз. Ийгилик сизге. Рахмат. Рахмат.